Аял затынын орду үйдө деген сөз бул кызга туура келбейт. Юлия Хижнякова тамак даярдаганды жакшы эле билет. Бирок ал ашканага эмес, колуна найза алып чабышууга көбүрөөк кызыгат. Азырынча Кыргызстанда айымдардын арасында найза менен чабышкан жалгыз гана Юлия. Ага атаандаштар туруштук бере алган эмес. Многим кажется, что это тяжело, но на самом деле это не так. Чындыгында сырттан караган кишиге оор көрүнөт. Жаңы үйрөнүп жаткандар оор зотторду кийбейт. Алгач денеге зыян учурабаш үчүн белди көнүктүү керек. Мен азыр бул оюнга толук даяр болуп калдым. Оордукту деле сезбейм. Мен үчүн бул эң зыянсыз спорт оюну деп айтат элем. Денем эле көгала болбосо башка зыяны жок. Тарыхый кылыч менен чабышууга Юлия соңку 5 жылдан бери катышып келет. Ал машыгуунун бир да күнүн текке кетирбейт. Шаймандарды камдоого да жигердүү катышат. А түгүл Юлия зоот шаймандардын бир нече комплектисин топтоого жетишкен. Ал эми денесин чымыр бойдон сакташ үчүн спорт залга барып кошумча машыгат. Андыктан дене түзүлүшү айрым эркектердикине караганда олбурлуу. Так выглядит наша мастерская. Биздин устакана мына ушундай. Албетте өтө жупуну, бирок биз үчүн болот. Зоот шаймандардын комплектисин өзүм даярдай албайм. Буга менин жөндөмүм жетпейт. Колумдан келген жардамымды берип жатам. Майда детальдарын даярдоого көмөктөшөм. Зоот кийимдер менен найза чабышмак түгүл, жөн гана басып жүрүү оңой эмес. Бирок Юлия үчүн бул оор деле эмес. Жергиликтүү турнирлерге гана активдүү катышпастан, коңшу мамлекеттерге да байма-бай барып турат. Бирок анын өнөрү бул эле эмес. Орто кылымдагы найза оюнуна кызыгып, бирок машыгуу учурунда денеси көгала болушун каалабагандар үчүн дагы бир кызык нерсе бар. Ал роль аткаруу кыймылдары. Китептен же кино тасмадан бир сюжетти тандап алып, аны кайталоо. Бул ыкма аркылуу үйрөнгөндөр ханбикени ажыдаардан сактап калып, же ири сепилди курчоого алышат. Албетте, ажыдаардын ролунда өзүнүн жолдошу, ал эми сепил ойдон чыгарылган болот. Мындай иш-чаралар негизинен тоолордо, цивилизациядан алыс жактарда өткөрүлөт. Юлия анын жигердүү катышуучусу, кээде уюштуруучусу болуп келет. Относительно недавно Юлия как раз-таки организовывала ролевой... Жакында Юлия орус эл жомоктор боюнча оюн уюштурду. Мен анда өлбөс Кощейдин ролун аткардым. Бул өтө көңүлдүү. Мен оюнчулардын жарымынын акчаларын, буюмдарын уурдап, бир үймөк кылдым да оюн аяктаганча анда отуруп турдум. Чынында мындай машыгуулар жан дүйнөнү байытуу үчүн гана. Оюндар негизинен жай мезгилинде өткөрүлөт. Башка учурларда Юлия убактысын машыгуулар менен өткөрөт. Мээрим Ташибекова, Екатерина Ступкина, Александр Симонов, НТС.